Ушул жерден дагы бир жолу айта турган нерсе, кызың барын кыя сүйлөбө, уулуң барын улуу сүйлөбө деген сөз бар экен. Ар бирибизде кыз бар, ар бирибизде бала бар. Бирөөнүн баласыны, бирөөнүн кызыны, анын кызы мындай басып кетиптир, анын кызы бузулуп кетиптир, анын кызы экирден чыгыптыр, анын кызы бешерден чыгыптыр, анын уулу ичип кетиптир, анын уулу түрмөгө отуруп калыптыр деген сөздөрдү сүйлөгөндөн оозубузду абайлашыбыз керек. Себеби бирөөнүн жашоосун айтканыңда ошонун жашоосу сенин башыңа келмей сайын өлбөйсүң деген сөз бар экен да. Кудай сактасын, Алла сактасын. Азыр мурун деген топу тегереңже деп айтылса, азыр деген топу тегерендирбей эле башыңа келип калат ошол нерсечи. Ошону да бир угушубуз керек. Анан ошо жолукчандардын немесини кайра жаман көрүп, антип, мынтип, жолугуңду алып ташта, жолугуңду чечип сал. Сен жолукка татыктуу эмессиң, сен жолукчан сойкусуң, сен деген андайсың, сен деген мындайсың деп айтпай жөн коелу. Эртең биздин кызыбыз дагы бар. Биздин кызыбыз деле чыгып алып, жолук салынып алып, бирөө менен урушуп калса, бирөө менен тилдешип калса, ошол жолукка татыксызсың сен, жолукка мындайсың деп биздин кыздарыбызды дагы, биздин балдарыбызды да бирөөлөр кемсинтип коюшунан Кудай сактасын. Адам бир ишти кыларды ойлонуп, терең ой жүгүртүп туруп ошол нерсени анан жасаш керек деп ойлойм да. Бирөөгө жаман сөз айтарда дагы, бирөөнүн көңүлүн оорутадан алдың кичине ойлонуп алыш керек деп ойлойм. Сүйлөгөнгө келгенде баарыбыз эле акылдуу боло беребиз, бирок кылган ишибизге келгенде ошол нерсени кылыш кыйын. Мага деле кыйын, мисалы, тиктокко отуруш бул күнөө. Аялдын жүзү дагы, үнү дагы авырат экенин дагы билем, бирок Кудай кечирсин, биз ушундай бир алсыз пенде экенбиз да. Ушуну кылбаймын, кылбай эле коеюн, болду бүгүндөн баштап жыштырайын, мен ушундай кылайын десем деле, бирок алсыздыгым тарабы, алсыздыгым немеси көбүрөөк мени жеңип кетип атат да. Бирок Кудайга дагы эле үмүтүмдү артып, дагы эле ушул нерсемди суранып атам. Алла, мени адаштырба. Алла, мени адашуучулардын катарынан кайтар, мени түз жолго жүрүүчүлөрдүн катарына кош деп дуа кылып атам. Буюрса дуабыз кабыл болсо, иншаллах сиздер дагы, биздер дагы Кудайдын буйруган күнү иманга келип, тобо кылып кылган күнөөлөрүбүзгө жакшы адам болуп калабыз деген үмүттөмүн. Анан жин десең, анан тигиндей мындай деген сөздү жазбай эле коюңуздарчы, сураңыз сиздер. Адам өзүнүн акыл деңгээлине жараша суроо берет, акыл деңгээлине жараша жооп берет. Азыр мен жанагындай кылып туруп комментарийиңиздерди окуп алып, арасынан чоппо-чоң эле адамдар бир кызыктай мындай комментарий жазып атканыңыздарды окуп калып атам да. Анан бирөөгө сүйлөсөң жакшы сүйлө, болбосо унчукпа дейт го. Сүйлөсөңүздөр жакшы сүйлөңүздөр, болбосо унчукпаңыздар. Мен болгону оюмду гана айтып атам сиздерге.